Ассаламу алейкум туғандар. Ежі малина көчөтү керек деген адамдар көрсін бұл видеоны. Жақындарыңардағы керек еле деп жүргөндөр болсо, видеоны сөзсүз жөнөтүп койгула. Лохнес сортундағы көчөттөр. Азыр Алмаз байкенин чарбачылыгына келдик. Элдер менен таанышып, анан ушу көчөтүңүз боюнча айтсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу ягода малина сүйүүчүлөр. Мына бакыт энебиз келип ушундай көрсөтүп неметип атат. Бизде эже малинанын мына өзүңүздөр көрүп тургандай Лохнес сорту бар. Түтүктөрү даяр. Мына тамырларын карагыла туғандар. Тамырлары Анча-мынча уже өнүп чыга баштаптыр. Мына бир көчөтү ушундай экен. Бул жалаң Лохнес ошондо? Жалаң Лохнес. Мына Лохнес көчөттөрү бар. Келип алып кетсеңиздер болот. Бул баасын айтып коюңуз. Баасы 70 сомдон. 70 сомдон. Ар бир көө алгандарга дагы сүйлөшүүлөр болот. Так, общий количество канча бар мына жерде? 5-6 миң көчөт бар да бул жерде. 5-6 миң. Бир эле киши алып коем дей турган болсо, түшүрүп берет экенсиз. Ооба, сөз сүйлөшөбүз. Анан бизде баягы Кудай колдоп баары көктөп берсин, бирок ошондо баягы сбой деп коет, ошо сбойго дагы обязательно 1000 штугуна 50 штуктан кошуп беребиз. Бирок гарантия бар, Лохнес болорун. Гарантия, себеби биз өзүбүз дагы мен дагы башында Лохнес менен лохтейт экенмин. Ошо азыр основной көчөтүм мына Лохнес сортуна басымдуулук көп болгондуктан бизде жалаң Лохнес көчөттөр бар да. Анан лохтейден чыгарган эмесмин. Анан натчес бар бир 500-600 штук, ал эсептелүү эле санычы. Ата основной Лохнес. Элдерге түшүнүктүү болуш үчүн Лохнес менен натчестин немеси кайсынысы жакты сизге? Мага негизи биз азыр основной Лохнес сортуна басымдуулук жасадык. Ошого Лохнес көчөт жагып атат. Анан натчес сорту деле жакшы экен. Бир аз Лохнеске караганда бир 10 күн эрте Болгон үчүн эле. Урожайность жагынанчы? Урожайность Лохнес эң жакшы. Лохнеске жетпейт да бирөө дагы. Black Jam дагы жетпейт, Black Jam дагы, натчес дагы. Мисалы мына лохтей деле айтсак, лохтей майда болот. Урожайность, конечно, күчтүүрөөк болот. Ал кисло сладкий болот. Анан майдарак. Буну теримде бир аз кыйынчылык болот экен. Тергенде теримчилер жана кисло сладкий болгондон клиенттер дагы постоянно ала бербейт экен да, кандап алышат экен алар. Ошон үчүн Лохнес деген сортуна басым жасап атабыз азыр. Тугандар, эгерде ушул көчөт керек боло турган болсо, Петровка, Беловодскийден өткөндө эле Петровка айылы бар. Ушул жерге келесиңер, мен Алмаз байкенин номерин жазып коем. Анан өзүңүз баягы тигип, кандай өстүрүш боюнча дагы баягы суроо жооп кылып түшүндүрүп берип коесуз. Эгер алган кишилер болсо, биз баягы менде деле Бакыт экөөбүз бир жылда эле бирдей эле баштаганбыз. Бизде деле бир аз опыт бар, ошо кеп кеңешти берип, опытыбыз менен бөлүшүп, до конца сопровождать этебиз да. Баягы өзү тажрыйба алып, өзү билип калгыча биз сопровождать этип, айтып, кеп кеңешибизди айтып, кайсы удобренияны бериш керек, кайсы маалда үстүн жабыш керек, мисалы кандай капельный системаны кандай коюш керек, аралыгын канча, аралыкта эки жөөктүн аралыгын, анан кийин эки көчөттүн аралыгын канча тигиш керек, бонусу айтып. Агро сопровождение болот экен да. Ооба, да, обязательно. Все, тугандар, номерин калтырып коем. Кимге керек болгон болсо, чала бересиңер. Баасы 70 сомдон экен. Лохнес сортундагы ежи малина.